Var. Biraz vakit berсеңер, biraz vakit. 2 minut. Ооба, 2 minut. Өлкө оор абалда турат. Бийлик мактанып атат, биз бардыгын кыйраттыктар. Келген бийликтин бардыгы мактанат. Мен далил менен айтып берейин. Бийликке келгендер бардыгын өзү мактайт. Бирок эч ким алдабай турган, эч ким алданбай турган цифралар бар. Цифра дегенди эч ким алдай албайт. Жанагынтип кумтөр боюнча жомокторду айта берет булар. Бирок цифрага келгенде эч ким эч жакка кете албай калат. Мен 3 нерсе боюнча азыр цифраларды айтып берейин. Кыргызстан биринчи жолу акыркы 11 жылдын ичинде авторитардык мамлекет деп эл аралык иликтөө боюнча, эл аралык изилдөө боюнча табылды. Бул Freedom House уюму жана экономикалык Economist журналынын изилдөөсү боюнча Кыргызстан акыркы 2 жылда дүйнөдөгү авторитардык өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул азыркы бийликтин жетишкендиги. Кавычканын ичинде. Экинчи, коррупция менен күрөшүп атабыз деп атат. Биз элдин бардыгын кустурдук, коррупционерлердин бардыгын жеңдик деп атат. Коррупция боюнча 2021-жылдын жыйынтыгы 4 балга кулады. Мындай бир жыйынтык бизде 2014-жылы болгон. Андан бери биз жылына 1 балдан көтөрүлүп келатканбыз. Бул жылы 4 балга алды түштүк. Коррупция менен күрөшүүнүн деңгээли болуп көрбөгөндөй начарлады. Бул да азыркы бийликтин ийгилиги. Үчүнчү, экономикалык эркиндик. Экономикалык эркиндик деген бул бизнес, салык жана жакырчылык менен жумуш орду. Кыргызстан 2022-жылы тарыхта болуп көрбөгөндөй, 30 жылда болуп көрбөгөндөй 8 балга көрсөткүчтөрүн начарлады. Бул өздөрү мактангандай 30 жылда болуп көрбөгөндөй ийгилик. Эң авал экономикалык эркиндик начар абалга келип такалды. Салык, сот, инвестициялык климат бардыгы талкаланды. Бул менин сөзүм эмес. Бул ошол жана мен айтып аткан Heritage Foundation деген дүйнөдөгү бардык экономикалык эркиндикти изилдеген, авторитеттүү инвесторлор, компаниялар ишенген, башка мамлекеттер ишенген уюм болуп эсептелет. Азыркы бийлик өкүлдөрү өкмөттөн, ЛТИ менен КТРден жомокту 1000 жолу айтсын. Кыргызстанга келе турган ишкерлер, инвесторлор биринчи ушуларды окуйт. Андан кийин Кыргызстанга келет. Кыргызстан болуп көрбөгөндөй бүгүн оор, кыйын экономикалык, социалдык, саясий абалга келип такалды. Эмне кылышыбыз керек? Бардыгыбыз азыркы күндө жакырчылык менен күрөшүүгө туура келет. Жакырчылык былтыр мына быйыл 35-40%га өстү. Бул дүйнөлүк банктын изилдөөсү боюнча. Өкмөт болсо жомокторду айтып бизге байгалы отурат. Азыр өкмөттү 50%га кыскарта турган убакыт келди. Өкмөт бүгүнкү күндө күндөн күнгө көбөйүп барат. Жумуш ордундарын түзүштүн ордуна бизнести талкалап, кошмарить этип жок кылышты. Биз азыр сөзсүз түрдө тез аранын ичинде мынакей оппозицияны жаман көрөбүз бардыгыбыз. Оппозиция менен бийлик диалогго отурушу керек. Оппозиция жок дедиле, мына оппозиция отурат ушул жерде. Ушулардын бардыгы оппозиция. Бийлик менен оппозиция диалогго отуралы. Колубуздан келишинче оор жана Нурбек Бекер айтып аткан жок, мен Нурбекти кошулам. Жакынкы убактарда биз социалдык жарылууга келе атабыз. Социал конфликтке келе атабыз. Ошондон кантип чыгабыз? Биз ошонун жолун диалог менен гана таап алабыз. Оппозициянын баары жаман көрөт, сүйлөшпөйсүңөр, жардам бербейсиңер. Келгиле бардыгыбыз диалогго отуралы. Кризистен чыгуунун программасын иштеп чыгалы бардыгыбыз. Үчүнчүсү, бардыгыбызга азыр бюджеттин маселесин чече турган донор мамлекеттерден бюджетти колдогонго акча издегенге туура келет. Мына ошол биригип, оппозиция менен өкмөт чогуу мына ушундай кадамдарды жасасак, ошондо биз азыркы абалдан чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Рахмат сизге. Рахмат. Сөз Исмаил Исаковичте. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышчылары, көрүүчүлөр. Докладчиктер, Жүргөн, Равшан, Атынан туура багыттагы сөздөрдү айтты. Мен толук менен буларга кошулам. Илгери биздин чоң аталар сөз айтканда гүлчүбүз да, мен өзүм жеке. Шаарды көргөн эскиден түмүл деп коюшчумун. Анан мен мындай таң калып гүлчүбүз шаарды көргөн эскиден түмүл деп эмнени айтып атат деп. Азыр ушул сөздүн мааниси мен башка жакка урганда биздин ата бабалар өтө терең айтканын түшүнүп атам да. Себеп дегенде Кыргызстан жаманбы, жакшыбы, демократиялык принциптердин
ошол институттардын баары өздөрү ишмердигин көрсөтүп, эркин жашаганга, эркин сүйлөгөнгө, эркин жүргөнгө, эркин ар нерсени талкуулаганга көнүп калган жарандар бүгүн эч качан артка караңгыга бардырбайт деген маанide экенин мен түшүнүп атам да, ушунча жашка келгенден кийин. Чоң рахмат бүт ата-бабаларга. Эми сот системасы боюнча айтып кетсем, кыска. Биз ушул күнгө чейин бүт авторитардык, тоталитардык, үй-бүлөлүк башкарууга күрөшүп, анын жыйынтыгы 7 апрелде 2010 жылы бийлик алмашып, бизе жаңы дем бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Тилекке каршы азыр айтып аткандардын баардыгы артта кеткен, мына Равшан инем айткандын баардыгы эмне себептен болуп атат? Биз себебин издейлик. Себеп дегенде биз ошондой системаны кабыл алганбыз. Азыркы кабыл алган жаңы конституция бул авторитардык, диктаттык, хандык конституция деп ошо кабыл алып атканда биз азаттыкка чыкканда, айтканда көптөрү бизге аябай мындай артыбыздан каралап, жамандап, туура эмес, дагы да баягы айтып атасың айтышканда, система ушундай. Соттор качан өзүнүн сот адилеттүүлүгүн жүргүзөт? Качан гана биринчи көз карандысыз болгондо, экинчи борбордон шайланбаганда, эч кимге баш ийбегенде, ошондо гана соттун жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Тилекке каршы бүгүнкү конституцияны карап көрсөңөр, сотторду ким коюп атат? Бир адам. Ким жумуштан алып атат? Бир адам. Бул эркин, көз карандысыз сот боло алабы? Кандай адам болбосун ичинде? Жаман соттор деген мен алысмын. Жакшы адамдар барат ал жерге. Билимдүүлөр барат, бирок ошо система буларды сындырып, бардыгын баш ийгенге түртүп таштайт. Ошондуктан биз эгерде сот адилеттүүлүгүн жүргүзө турган сотторду кааласак, биз сот системасын толук менен реформага барышыбыз керек. Мына азыркы конституцияны кабыл алганда булар айтышты, биз Американыкын алды канча мынчасын деп. Эми ошо Американыкын алганда мисал келтирип кетейин. Америкада сот системасы бөлүнгөн. Жергиликтүү сот, штаттын соту, апелляциялык сот и жогорку сот деп. Бизде кандай? Бизге эки гана бөлүнгөн. Мына конституциянын норманы карасаңар, жергиликтүү жана жогорку сот деп калган. Бирок бардыгы бир киши келет. Ал жерде бардыгы ошо аны койгондор да бөлүнгөн. То есть децентрализация болгон соттор. Штаттыкын штаттын жетекчилери коет, жергиликтүүнүн жетекчилери коет, жогоркулар коет да. Биз андай жок. Демек биз сот системасында бүгүн жакшылыкты күтө албайбыз. Күтөбүз, кадан эч кимдин тиешеси жок маселе боюнча биринизди берип койсоң чечип беришет. Мыйзам чегинде. Бирок эгерде кызыкчылык болсо бийликтин эч качан чечип болбойт. Ошо негизинде азыркы инем айткан жанагы средства массовой информациясында телеканалдарды жапкандары, адамдардын укугун чектегендери. Экинчи, бизде бүгүнкү күндө конституциянын кепилдиги ким? Кепилдиги президент деп жазылып турат 66-беренеде. Бирок биздин президентибиз, урматтуу президентибиз кепилдик боло алдыбы? Биз кепилдигин өзүбүздүн мойнубуздан өткөрүп, ошого ишендикпи? Бир эле мисал. Кече жакында азыркы мына Украинаны колдогондор боюнча элчиликтин алдына барганда сүйлөгөн турбайбы? Мен ошону окуп калдым да, интернеттен окуп калсам айтып атат президент. Мен дейт каршы эмесмин дейт. Бирок дейт, силер дейт, аларды күзөтпөй Горький паркына баргыла дейт. Ай, кепилдик деген ал жерде андай жазылган жок да. Ал жерде адамдар каалайбы, ал жерге имаратка кирбей мүмкүн чечинип алып артын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Чын да. Ал жок деп токтотуш керек эмес. Кепилдик деген адам аш керек, өткөргүлөгүн. Бирок мыйзам чегиндегин, аларга тийбегилегин, аларды мүмкүн базакалап жаман сөз айтпагалагында оюңарды айтпалагын деп кайтып колдош керек болчу да. Тилекке каршы президент не кылып чектеп атат. Кепилдик болгон адам чектеп атат. Анын айтканын мен түшүндүм. Ай, силер үйүңөрдө отуруп митинг өткөрө бергендер. Ошондо болуп атпайбы? Айырмасы эмне? Горкийден өткөр, үйүңдө өткөр. Айырмасы жок, эч ким көрбөйт. Ага, жыйынтыкта мен 3-2 маселеге кошулуп атпайбы.
Мына ошонун негизинде мен ойлойт элем. Эмне кылыш керек азыркы жердегилер? Биз биринчи ушундай системаны орнотконго азыр барышыбыз керек. Деген түшүнүп калды. Туура эмес кылып мына системаны деп. Экинчи, биз талапты катуу коюшубуз керек. Талапты ошол аткара турган адамдардан, ант бергендерден, кепилдик болгондордон, сен кепилдикпи аткарган ушуну? Ага чейин катуу айтпасаң, чыкпасаң, эч качан андай алар аткарбайт. Дагы бир нерсе, өтө маанилүүсү да мурунку конституцияларда абдан жакшы жазылган норма болчу. Мен бүгүн ушу көтөгө келейин деп карап отурдум да. Анда ошонун баардыгын көрүп алып коюптур да. Вот мен бир окуп берейин, ошону жазып алдым эле. Мурунку конституцияларда 16-беренин 14-пунктта жазылган болчу. Тынчтык жол менен куралсыз чогулууга, чогулуштарды, митингдерди, жүрүштөрдү, демонстрацияларды жана пикеттерди өткөрүүгө укуктуу деп. Көрдүңөрбү кандай так жазылган да? Митингди, пикетти, жүрүштү, демонстрация өткөргүлөгөн тынчтык куралы жок. Бүгүнкү деме жазылган кече жакында кулактардан сүйлөп алган конституцияда. Ал жерде бул сөздөр жок. Болгону гана чогулууга укуктуусун. Эми экинчи норма бар. Эгерде жарандар, мыйзамда мындай запрет коюлган бармактар деген. Ошо менен колдосоң болот. Бирок именно мынанын жоктугунан булар эртең мыйзам кабыл алып, мына конституциялык нормалар жок, токтот дегенге барганга мажбур болушат. Себеби дегенде азыркы коррупциялык схемалар артка кеткендердин бардыгы именно биздин системанын туура эмеслигинен ошо кетип атабыз. Жарандык контроль көзөмөл жок. Адамдын эркин айткандарына запрет болуп атат. Средства массовой информацияны жаап туруп атат айта тургандарын. Аны айтпаган киши жок да. Мына ошонун негизинде жанакыдай жаман жолго барганга бүгүн биз асфальт төшөп жол ачып алганбыз. Биз азыр ошого бөгөт болгонго барышыбыз керек. Рахмат.